Üçüncü bab. İbrahim aleyhissalam bizdin ülgü. Emne sebepten İbrahim aleyhissalam kurmandıqa qoçqor çaldı. İbrahim aleyhissalam kantip Allah'a sıyıngandığın asıl Kur'an bizge mındayça açıp beret. İbrahim Suresi 35, 36, 38, 41. ayatlar. İbrahim aleyhissalam aytkan ele: Rabbim, бұл шаарды тынч шаар кылгын. Мени жана балдарымды буттарга табынуудан ыраак кыл. Rabbim, ал буттар көптөгөн адамдарды жолдон азгырды. Демек, ким мени ээрчисе, дал ошол менде. Ким мага моюн сунбаса дагы, өзүң кечиримдүү, мээримдүүсүң. O Rabbimiz, elbette, sen biz yaşırgan nerseni de, aşkere kılgan nerseni de bilesin. Allah üçün cermenen asmandağı bir de nerse yaşırun emez. Maga, kartaygan çağımda İsmail menen İshak'tı tartulagan, zat Allah'a alkışmakta olur bolsun. Elbette, Rabbim, bardık dualardı uğuçu. Rabbim, meni jana urpağımdı namazdı toluk atkaruçu kılgan. O Rabbim, duamdı kabul kılgın. O Rabbim, esep kitep bola turgan günü meni, atenemdi, jana jalpı momundardı geçire gör. Şuara Suresi 80-82. ayatlar. Gesel bolgon çağımda anın özü maga şıpa beret. Al men öldüröt, giyin, kıyamat gününde kayra tiriltet. Al jaza gününde menin kata gün ölörümdü geçirişinen ümit kılamın. Bul aytılgan sözdör İbrahim aleyhissalam kurmandık çaluusu kokusundan ile bolup kalbagandığın gübölöndüröt. İbrahim aleyhissalam Allah'dan korkkon, jana özünün günökör egendigin bilgen. Jana Allah günölörün geçirүүsüne muktaj bolgon. Allah ağa kurmandık çalуу üçün jandık berdi. Kudaydın bergen tartuusu İbrahim aleyhissalam Allah'ın al üçün jasagan nerselerin bildirip turmak. Bul anın ayıbın çeçe turgan Allah'ın жалгыз gana түз жолу болуп саналган. Адам кандай гана жакшы иш кылбасын, жана жакшы болууга аракеттенбесин, булардын баары эч нерсеге арзыбайт. İbrahim aleyhissalam Allah'ın берген белегин кабыл албай койду дейли. Ал минтип айтса: "O менин теңирим, мен муну кабыл ала албайм. Мен үчүн сенин ушундай улуу курмандык алып келгендигиңди каалабайм." Анда эмне болот эле? Алла минтип жооп бермек: "Жакшы, менин досум. Бул сенин чечимиң. Бирок сен мен берген кочкорду курман чалгың келбесе, анда сен өз уулуңду өлтүрүшүң керек. Ал өлүшү керек. Анткени ал күнөөкөр. Ал эми ар бир күнөөкөр өлүмгө татыктуу." Акын Умай ибн Аби ас-Салтанын жазган поэмасында Алла Ибрахим алейхиссаламга жандыкты көргөзүп жана минтип айтат: "Ал бул фида сенин уулуң үчүн. Силерге бул жагдай түшүнүктүүбү? Бул жөнүндө ойлонуп көргүлө. Же Алла аркылуу жиберилген кочкор тирүү калыш керек, ал эми Ибрахим алейхиссаламдын уулу өлөт. Же Алла берген кочкор өлүп, ал эми Ибрахим алейхиссаламдын уулу жашайт." Ибрахим алейхиссалам эмне кылууну чечти? Анын уулу тирүү калыш үчүн,
Ал Аллага баш ийди. Ал өз уулунун ордуна өлө турган кочкорду тандайт. Ал өз эркин Алланын эркине тапшырган. Ошондуктан ал Аллага ким ишенсе жана өзүн ага тапшырса, алардын атасы болуп аталды. Хаш сүрөсү 78-аят. Жана да Алла жолунда чыныгы жихад менен жихад кылгыла. Анын өзү силерди тандады. Жана да бул динде силерге бир да хараштарлык кылбады. Атаңар Ибрахимдин динин кармагыла. Пайгамбар силердин үстүңөрдө күбө болсун үчүн, силер болсо адамдар үстүндө күбө болушуңар үчүн өзү силерди мусулмандар деп атады. Демек, намазды толук аткаргыла, зекетти бергиле жана Аллага байлангыла. Ал силердин эгеңер, ал зат кандай гана жакшы, эге жана кандай гана жакшы колдоочу. Инжил Галаттыктарга 3-7 аяттар. Ишенгендер болсо, Ибраимдин балдары экендигин билгиле. Ибраим алейхиссалам өзүнүн адилеттигине же кылган жакшы иштерине таянган эмес. Бирок Алла өзү берген куткаруучу кочкорду курмандыкка чалды. Өз уулун куткарып калуу үчүн Ибраим алейхиссалам Алла койгон баага макул болгон. Күнөөдөн куткаруу үчүн ушул курмандык жетишиктүү боло тургандыгына ал ишенген. Мусулмандар эмне себептен курмандык чала тургандыгынын себеби мына ушунда. Алланын алдында өз ишенимдүүлүгүн жана эмне кылгандыгын көргөзүп, андан тышкары Алладан кечирим сурап, анын куткарып алуусуна муктаждыгын билдирүү. Акбаталуу майрам Идал Адханы майрамдаган ар бир адам Алла аркылуу алын келген уулу курмандыгын эскеришет. Ибраим алейхиссалам аркылуу курмандыкка чалынган жандык менен Идал Адха майрамындагы курмандыкка чалынган курмандык малдар Алла аркылуу берилген ошол курмандыктын символу болуп эсептелет. Ким өзүн мусулманмын, Аллага тили алчаак деп эсептесе, Ибраим алейхиссалам жолун жолдошу керек. Анын кылган жакшы иштери аны сактап, күнөөдөн куткара албайт. Бирок анын ордуна өлө турган Алланын берген белегин кабыл алса, аны куткарат. Тилекке каршы адамдар бүгүнкү күндө баарын билгич. Алар өздөрүнүн түбөлүктө ала турган тиешесинен коркушпайт. Алар өздөрүн башкалардан жогору көрүшөт. Жана кыямат күнүндө аларды кимдир бирөө куткарып алуусуна муктаж эмеспиз деп ойлонушат. Жана алар аркылуу жасалып жаткан диний даярдыктардын баары алардын тозоктун отунан коргочологонго жетишиктүү деп ишенишет. Бирок адам өзүн куткара албайт. Бир дагы адам өз жүрөгүн өзгөртүүгө жөндөмдүү эмес. Биздин жакшы болууга берген убадабыз эч кандай жардам бербейт. Анткени адамдар берген убадаларын бузуу менен белгилүү болушкан. Өздөрү кулап калган чуңкурдан бир дагы адам өзүн чыгарууга күчү жетпейт. Өзүндө жок нерсени табуучу билген бир дагы адам жок. Ал эми адилеттик жана тынчтык адамдарда жашабай калган. Биз көптөгөн технологиялык ачылыштарды ачтык. Бирок айыптуулуктун жүгүн сезүү баштагыдай эле бул дүйнөдө убаралантып келет. Биз өзүбүздү жакшы жак алмаштыра албайбыз. Бир гана Алла ушунун баарын биз үчүн жасай алат. Жана ишеним ага ишенүүнү билдирет. Биз жакшы болушубуз керек деп айткан сөз жетишиктүү эмес. Биз Аллага келе электе эле өзүбүздү өз алдыбызча тазалашыбыз керек болсо, анда биз үчүн үмүт жок. Бирок эркектер да, аялдар өздөрүн тазалай алышпайт. Жаман, арам ойлор жана элестетүүлөр
биздин жүрөктөрдөн чакыруусуз эле орун алышкан. Көрө албастык же козголоңчулук сезимдери бизди чөлдө коргуштап чыккан уландыруучу суунун башаты сыяктуу ургулап турат. Биздин жүрөгүбүздүн башаты тазаланышы керек жана бул ишти бир гана Алла иш жүзүнө ашырат. Тоорат, Иеремиянын китеби 13-23 аят. Эфиоптук өз терисин өзгөртө алабы, же илбирс чаар темгилин алмаштыра алабы? Ошондой эле жамандык кылып көнгөн силер жакшылык кыла аласыңарбы? Инжил, Марк 7-бап 21-23 аяттар. Анткени адамдын ичинен, жүрөгүнөн жаман ой, нике бузуу, ойноштук, киши өлтүрүү, урдоо, паракордук, жамандык, арам ой, бузуктук, ачкөздүк, жала, текебердик, келесоолук чыгат. Ушул жаман нерселердин бардыгы адамдын ичинен чыгып, адамды арам кылат. Инжил Римдиктерге 7-бап 14, 15, 18, 19 аяттар. Анткени мыйзамдын рухийден экендигин биз билебиз. Ал эми мен денелүүмүн, күнөөгө сатылгам. Анткени эмне кылып жатканымды түшүнбөйм, себеби каалаганымды кылбай жатам. Ал эми жек көргөнүмдү кылам. Анткени мен билем, менде, башкача айтканда менин денемде жакшы нерсе жашабайт. Себеби менде жакшылык кылайын деген тилегим бар, бирок ошону кылганды таппай жатам. Мен каалаган жакшылыкты кылбайм, ал каалабаган жамандыкты кылам. Биздин ички башатыбызды тазалоого күчүбүз жетет деп ишенүү биз үчүн бекер нерсе. Бул бутка табынуучулук болуп саналат. Анткени мындай кылуу менен биз Аллага эмес, бирок өзүбүзгө табынган болуп эсептелебиз. Ошондуктан Ибраим алейхиссалам тил алчактыгын ээрчибеген адам, бутка табынуучу адам. Али Имран сүрөсү 67 аят. Ибраим жөөт дагы насрани христиан дагы эмес. Тескерисинче, акыйкат жолдогон, тайбаган Аллага моюн сунуучу мусулман адам болгон. Ал мушрик, Аллага шерик кошуучулардан болбогон. Дүйнөдөгү ар бир бутпарас диндердин бардыгы ушул адилеттүү чындыктан баш тартышып, адам өз иши менен куткарыла алат деп белгилешет. Мына ушундайча адамдын көңүлү чыныгы Алладан чыгып, өзүнө окшогон алсыз күнөөкөр адамды көздөй бурулат. Адам өзүнө жакшы иштерден жасалма кудайларды чогулту дейли. Мейли, булар битири садага, тургузган мечит, кылган зияратчылык, жада калса сыйынган сыйынуу болсун. Булардын бардыгы түккө турбаган нерсе. Жасалма буттарга табынуу дегендик, жүрөккө тынчтык жана адилеттик берген нерселер. Адамдардын мына ушул сыяктуу эле өз кылган иштерине таянышы мүмкүнбү? Бул иблис аркылуу ойлонуп табылган бутка табынуучулуктун эң эле жийиркеничтүү ыкмасы. Ал адамдарды өзүнө табынууга мажбурлайт. Ошол эле мезгилде алар Аллага табынып жатабыз деп ойлошот. Бул чыныгы ишенүүчүлөр каршы чыккан бутка кызмат кылуучулуктун эң негизгиси. Коопсуздукту туюндурган жалган сезимдер. 1912 жылдын жазында океанда жүрө турган Титаник кемеси өзүнүн биринчи жолу Англиядан Нью-Йоркко сүзө турган жүрүшүндө даяр эле. Эксперттердин сөздөрү боюнча анын чөкпөй тургандыгы айтылган. Бул трансатлантикалык рейсте эч кырсык болбостон коопсуз боло тургандыгына
көп сандаган жүргүнчүлөр ишенимдүү болушкан. Титаник дүйнөдөгү эң чоң кеме болгондуктан океанды коопсуз сүзүп өтүү үчүн жасаган жөндөмдүү адамдарга баары ишеништи. Адамдардын жасаган аракети жетишиктүү болгондуктан кемедеги жүргүнчүлөр кооптонушкан жок. А бирок эмне болду? Кеме айсберг менен сүзүштү жана куткаруучу кайыктарга түшүп үлгүрбөй калган 1,5 миң адам өлүмгө учурады. Кымбаттуу бир туугандар, биз дагы адам аракети менен жасалган жакшы иштер, диний жоболорду аткаруу жана башка ушундай сыяктуу иштер менен өлүм океанын сүзүп өтүп жана бейишке жетүүнү каалаган ошол жүргүнчүлөргө окшошуп жаткан жокпузбу? Биз өзүбүздү коопсуз сезишибиз мүмкүн, ошол эле мезгилде олуттуу коркунучтабыз. Адам аракети жана жакшы жасалган иштер биздин алдыбызда бейиштин дарбазаларын ачып бере албайт. Тескерисинче, ишеним, иман бул адам өзү жасай албайт, бирок бир гана Алла баарын жасай алат деп толук ишенгендик. Ишенүү бул Ибраим алейхиссалам Алла эмнени талап кылгандыгында жана бул ал бизден эмнени сурап жаткандыгы. Ишенүү Аллага өзүңдү тапшырып жана бул нерселерди Алланын кылуусуна жол берүү дегендик. Биз эмне кыла алабыз дегенге токтолбостон, Алла эмне кылысы келип жатат дегенге багытталышыбыз керек. Жада калса андан дагы жогору, Алла эмнени жасагысы келип жатат дегендик. Дагы ишеним бул Алланын мүнөзүнө туура баа берүү. Чыныгы дин биздин көңүлүбүздү кандай гана болбосун жердиктен бир гана Аллага буруп турат. Ибраим алейхиссаламдын чыныгы ишеними мына ушундай болгон. Буттарга табынып кыйналган дүйнөгө аларды калтыруусу зарыл эле. Данышман Жалалыддин Мухаммед Балхи мындай дейт. Хазрат Ибраим алейхиссалам буттарга табынган адамдардын үй бүлөсүндө төрөлгөн. Бирок ал Кудайды тааныды жана ага баш ийди. Ошондуктан Алла аны бүт дүйнөгө имам кылып койгон. Ак баталуу майрам Идал Адханын биз белгилеп кете турган себеби Ибраим алейхиссалам өзү курмандык чалган, Аллага тил алчаак жана аны кароодогу биздин үлгүбүз болуп саналгандыгы. Чыныгы ишеним бул Ибраим алейхиссаламдын дини. Биз анын үлгүсүн ээрчийбиз. Анын үлгүсү ишенген адамдар үчүн өтө керемет. Келгиле, өзүбүзгө Ибраим алейхиссаламдын ишенимин кабыл алалы. Алла Ибраим алейхиссалам ыраазы болгон сыяктуу, силерге дагы анын ыраазы болуусуна жол бергиле. Жана ал силерди досум деп айткандай болсун. Ибраим алейхиссалам руханий муундары болуу жана өз устатым деп аттоонун мааниси мына ушундай. Чыныгы дин бул дүйнө үчүн жалгыз гана куткарыла турган жай. Ар кандай буттарга, жада калса өзүңө жана кылган иштериңе табынуучулук бул ылдый кулагандык. Бул өтө маанилүү, анткени ким өзүнүн адилеттигине жана жасаган жакшы иштерине таяна турган болсо, ал тозоктун отунда күйөт. Ал эми биз Ибраим алейхиссаламдан артык болбогондон кийин бизге дагы курмандык керек. Аны биз асыл Куран кимди берешен деп айтса, ошонун өзүнүн колунан гана ала алабыз. Асыл Куран негизги түшүндүрүүлөрдү колдойт. Ал иш өтө жогорку баадагы курмандык чалуу менен аяктады. Козу кочкор Ибраим алейхиссаламдын уулун өлүмдөн куткарып калуу үчүн Алланын өзү аркылуу берилген белек болуп калды. Ал улуулуктун теңири жана кең пейилдүү Алланын ырайымын көргөзгөн. Өлүм өмүрдү сактап калды. Ибраим алейхиссаламдын уулу жашаганга мүмкүнчүлүк алды. Анткени Алланын өзү ал үчүн кун төлөдү.
Жандыктын өлүмү Алланын куткарууга кийлишкендигинин билдирген түрү үчүн үлгү катары берилген. Жана жандыкты өлтүргөндөн кийин гана адамга жашаганга мүмкүнчүлүк берилип, аны куткарды. Биз башта силер менен эскерте кеткендей, исламдын баштапкы талкууларында бул бала Исак дешкен. Бирок кээ бир адамдар Ибраим алейхиссаламдын курмандыкка алып келген Измаил деп айтышкан. Негизги маани кайсыл уул курмандыкка алынып келгендигинде эмес, бирок курмандык чала турган кочкор кайдан пайда болгондугунда. Ал Алла аркылуу белекке берилди. Ошол баланын ордуна курмандыкка чалынган кочкорду жиберген Алла өзү. Куткарып алууга жөндөмдүү болгон Алла өзү экендигин билүүдөн маанилүү нерсе болобу? Жана ал ушундай эле ишти бардык адамдар үчүн дагы жасагысы келет. Вас-Сафаат сүрөсүндөгү 107 аятындагы болгон талкуусунда Абдулла Юсуф Али так ушуну тастыктайт. Бирок көңүл буруп көргүлөчү. Кун адам аркылуу эмес, бирок Алла аркылуу келтирилди. Кун төлөгөндүн өзү Куранда жалгыз гана Алла болуп саналат.